Кыргыз өкмөтү менен канадалык Centera Gold компаниясынын Кумтөр алтын кени боюнча жаңы стратегиялык келишиминде көпчүлүк багыттарда төлөмдөрдү көбөйтүү каралып жатат. Бул туурасында Азаттыкка келишимге байланыштуу сүйлөшүүлөргө кыргыз тараптан жоопту биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Боронов кошумчалагандай, Centera Gold менен аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондун түзүү каралууда. Ал фонд аймактарда социалдык долбоорлорду каржылоо жаатында иш алып барышы керек болот. Каракол шаарынын Пристань Преживальск аймагында жапайы өскөн кара куурайларды жок кылуу максатында МАК 2019 операциясы жүргүзүлүп жатат. Аталган айыл аймактын башчысы Чыңгыз Бапаев билдиргендей, бул операциянын алкагында 1,5 гектар жерде өскөн кара куурай чабылып, жалпы 500 килограмм кара куурай өрттөлдү. Нарын облусуна караштуу Кочкор айылындагы жол кырсыгынан 2 адам жабыркады. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсык Бишкек-Нарын Торугарт унаа жолунда катталган. Audi үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай, унаа жолдон чыккандан кийин электр мамысын сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 2014-жылы туулган кыз менен 59 жаштагы аял жабыркаган. Куткаруучулар аларды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп берген. Кыргызстандык балбан Айсылуу Тыныбекова Польшада өтө турган эл аралык мелдешке катышат. Бул туурасында Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Мелдеш Варшава шаарында бүгүн башталат. Тыныбекова 62 килограмм салмакта күч сынашат. Жалал Абад облусунда ушул жылдын 6 айында 5 эне төрөттөн каза болду. Мындай маалыматты жарым жылдын жыйынтыгын чыгарган облустук коллегияда маалым болду. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Исаевдин баяндамасындагы маалымат боюнча, Аксы районунда 1, Токтогул районунда 1, Жалал Абад облустук төрөт үйүндө 3 эненин өлүмү катталган. Ошондой эле жарым жылда 14 000 ымыркай төрөлгөн. Анын ичинен 1 жашка чейинки 202 бала чарчап калган. Наристелердин өлүмү боюнча Аксы районунда 12, Базар Коргон районунда 1, Нокен районунда 1, Сузак районунда 4, Майлуу Суу шаарында 1 жана Жалал Абад шаарында 3 учур катталган.